Сооротуучу Кудай. 20-июнь. Оор күндөрдү башыбыздан өткөрүп жатканда, катуу сыноолордон өтүп жатканда, бири-бирибизге абдан керекпиз. Майдандагы жалгыз калган аскер, өлгөн аскер. Руханий согушта жеңишке ээ болуш үчүн биз бири-бирибизге керекпиз. Жаныбыздын душманы болгон шайтан так ушул жагынан көп чабуулдарды коет. Бир туугандардын арасына от жагат. Бири-бирине таарынып, бири-бирин кабыл албай калгандай акыбалга алып келет. Жалгыз калган учурда ага чабуул коюп, шектендирип, жүрөгүн катуулантып, Кудайдан алыстаткысы келет. Биз душмандын бул тактикасын дайыма эске алып жүрөлү. Жүрөккө таарыныч кирип, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, бир туугандардан алыстап, жалгыз болгум келгенде, өтө узак убакытка мындай абалда калбаганга аракет кылалы. Тескерисинче, жакыны менен чогуу сыйынып, аны менен жүрөктөгүнү бөлүшүп, бири-бирибизге жөлөк бололу.